Жалал Абад шаарынын Индустриальный көчөсүндө эски асфальттын үстүнө дагы асфальт басылууда. Бул көрүнүш тургундар тарабынан учурда сынга кабылып жаткан кезде. Анткени калаада оңдоп түзөөгө, жамоого муктаж көчөлөр абдан көп. Бирок тургундарда асфальт көчөнү кайра асфальттоо зарылдыгы бар беле деген суроо жаралууда. Ошондой эле бул көчө жамап жасоого муктаж, бирок көп пайдаланылбаган көчөлөрдүн катарында болчу. Деген менен кала бийлиги аталган көчөнүн жолу өтө начар болгондуктан асфальттоону туура көргөнүн айтышат. Ал жерде өтө ямочный жамап жасоо иштерине кирген. Бирок ал жерде ушундай өтө жаман болуп кеткенине байланыштуу биз ошол жерди сплошной асфальтирование кылдык. Бирок ямочныйдын эсебинен. Ал жердин узундугу 400 метрге барабар. Ошол жерди биз бүгүнкү күндө толук аяктадык. Калаада Токтогул көчөсүнүн курулушу да 4 жылдан бери токтоп турат. 2017-жылы республикалык бюджеттен реконструкциялоо иштери башталып, жартылай бүткөрүлгөн. Мындай абал бул көчөдөн өткөн айдоочуларды жүдөтүп, нааразычылыгын жаратып келет. Шаардык бийлик бул боюнча өкмөткө бир канча каттарды жолдогону менен байнап чыкпай келет. Учурда шаар мэри дал ушул көчөнүн көйгөйү менен борбор калаада жүргөнү айтылат. Ушу 105-маршрутта иштейм. Күнүнө 8-9 рет айланабыз. Основной Жидов вокзалынын көчөсү Тактоголго жетейин деген чектер. Ойдон чукурлар бириден калсаң бириге түшөсүң. Эптеп ходовойлор кетип атат. Амортизация жерлерде кетет. Таймерман жүрөбүз, вактыбыздан кеч калып кетебиз. Анан жолдо элдер эмне кеч калып атасың, жарым сааттан бери машина жок дейт. Биякта пробкаларды билишпейт. Жолдун жаманлыгын билишпейт. 2019-жылы шаардагы Пушкин көчөсүн кеңейтүүгө да жергиликтүү бюджеттен 19 миллион сом бөлүнгөн. Бирок курулуш иштери сапатсыз болуп, оңдоодон кийин пайда болгон чуңкурлар азырда айдоочуларды жүдөтүүдө. Анткени жаңы салынган жол жыл айланбай бузула баштаган. Шаардагы капиталдык курулуш башкармалыгы Пушкин көчөсүндөгү сапатсыз курулуштар алдыдагы убактарда кайрадан оңдолоорун 7-каналга билдирген. Мындай жол куруудагы сапатсыздык калаанын Чехов көчөсүндө да ачыкталууда. Миллиондогон каражаттар сапатсыз жол үчүн короп жатканы тургундардын кыжырын келтирүүдө. Мындан улам сапатына өзгөчө көңүл бурууга чакырышат. Ана чуңкурайып кеткен жерин жамап коюп атат. Жамаса да ошол тегиз отурбастан дагы деле ушу же дөмпөйүп диги жолдун тегиздигинен чыгып калат өйдө. Же болбосо кандайдыр бир ушу проблемалар да. Жакшы эми ушунчалык кеңейтип жолду, ушунчалык стандартташтырып аткан экен. Эми бардыгын стандарт кылыш керек. Менимче ошол тиги сандан сапатка өткөнгө мезгил жетти. Бүгүнкү күндө бийлик ушул нерсени карап, ошо утуп алган тендерщиктер менен тең ата сүйнөшүп, ушу стандарт жолунда эсептеш керек. Ансыз мындай нерсе калыбына келбейт. Жалал Абад шаарындагы Жусупбек Бакиев көчөсүн реконструкциялоо иштери 1 жыл дегенде аяктады. Аталган көчө планга ылайык 5 ай аралыгында бүтүшү керек болчу. 36 миллион сомду чапчыган жол курулушу убагында бүтпөй тургундардын бир топ нааразычылыгын жаратып келген. Учурда жол пайдаланууга берилди. Анда көчө 8,5 метр болсо, азыр 14 метрге кеңейтилген. Кошумчалай кетсек, быйылкы жылы жол тармагына 31 миллион сом жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Орозалиева, Руслан Калматов, 7-канал, Жалал Абад.